Сіздер менен дагы бир жолу Instagram жана Telegram сиздерди бүгүн практикумдун экинчи күнүнөн көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер, кошулуп баштаңыздар. Сиздер менен биз бүгүн эң сонун разборлорду жана практикум тренажерлорду жасайбыз да. Кантип биздин жашообуздагы көптөгөн тоскоолдуктарды кантип жеңип, аң сезимдин түбүндөгү катылган бойлорду кантип жеңип, кантип трансформация кылып, кантип өзгөртсөк болот деген суроолорго жооп алабыз. Келиңиздер, кошулуп баштаңыздар. Мен кандай угулуп жатам? Telegram эгерде мен жакшы угулуп жаткан болсом, колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Эгерде жакшы угулбай жаткан болсом, анда микрофонуңуздарды күйгүзөм, жумайбай. Так. Жакшы болуп атам, рахмат. Так. Кошулуп баштаңыздар. Instagram мен кандай угулуп жатам? Сонун дейт. Эң сонун. Келиңиздер, анда кечеги практикумдун биринчи күнүндө кимдер болду? Сиз катыша алдыңызбы? Ушул боюнча эгерде кечеги күнүндө катышкан болсоңуздар, анда 1 деген цифраны коюп кетсеңиздер. Кечеги күнгө катышкан болсоңуздар, 1 деген цифраны коюп кетсеңиздер. Бизде деген алдыда 6 апрель күнү дагы практикум болот. Ал жакта сиздер менен биз Дубайдын энергиясы менен түз сабак өтөбүз дегенде. Биз көбүнчө именно ушундай күчтүү энергиялуу жактарга эмне үчүн эс алып барышат да? Биз таң калабыз да. Мисалы, мен Москвада жашап жүргөн кезде орустар эс алса таң калчумун да. Булар эмне акчаларын чачып жүрө берет дечүмүн да. Көрсө, биз канчалык эс алган сайын бизге ошончолук акча келет деген нерсени биз түшүнбөйт экенбиз да. Биз наоборот эс алганды ушундай айрыкча, эгерде ушунчалык акча тапкым келет, акча тапкысы келгендер барбы? Колуңуздарды көтөрүп коюңуздар, мага акча керек деп да. Эгерде акча тапкыңыздар келген болсо, анда биринчи кезекте биз акчаны өзүбүздүн эс алуубузга да эмнеден рахат алсак, дал ошол нерселерге жумшаганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Ошон үчүн 6 апрелде сиздер менен биз дагы Дубайдан, дал ошол жактын энергиясы менен сиздер менен түз эфирден бөлүшөм. Ал жактан дагы сиздер менен практикумдун 3 күнүн өтөбүз 6 апрелде. Эртең буюрса түнү жолго чыгабыз буюрса. Анан 5 апрелде бизде ретрит болот. Амбассадорлордун ретрити. Ал жактан мен дагы выступать этем, мен дагы сүйлөйм да. Мен дагы ал жакка барып академиянын амбассадорлордун арасында разбор, практика жасап, дүйнөлүк аудиториянын алдында өзүмдүн сүйүктүү методикам жөнүндө кызмат кылам десем болот да. Келиңиздер, анда кечеги сабакка катышкандар бар экен. Бүгүн биринчи жолу келип аткандар, бүгүн биринчи жолу сабакка катышып аткандар болсо, бул жакка плюс белгилерин коюп кетсеңиздер. Так. Плюс белгилерин. Бүгүн биринчи жолу келип атам мен. Кече келген жокмун. Кече көрбөй калдым да. Кече тем более бизде сабак кечерээк башталган да. Бүгүн болушунча убагында баштаганга аракет кылдык. Так, бүгүн биринчи жолуга келип аткандар плюс белгисин коюңуздар дегенде, бул жакта бүгүн биринчи жолу келип аткан айымдар дагы бар экен. Түшүнүктүү. Эң сонун түшүндүм. Рахмат. Демек сиздер менен бүгүн дагы эң жөнөкөй тилде сүйлөгөнгө аракет кылышым керек экен. Анткени психологияда көбүнчө биз түшүнбөй калабыз. Келиңиздер, анда ким каяктан катышып жатат дагы бир сыйра көрүп албайлыбы, Себеби дегенде биздин аудиториябызда абдан көп жактан, мындайча айтканда, биздин кыргыз айымдары дүйнөнүн булуң бурчунан. Мисалы, эртеңки биздин 5 апрелде боло турган Дубайдагы ретритке бир кыз Дубайдан келет, бир кыз Бахрейнден барат да. Ар ким ар жактан барат. Ким кайсы жактан катышып жатат бул жака.
жазып кетсеңиздер. Турция, Москва көрдүңүздөрбү? Вот дүйнөнүн ар тарабынан катышкандар бар. Бизде Бишкек шаарынан азаматсыздар да. Бишкек шаарындагыларга абдан повезло. Эмнеге? Анткени мен өзүм Бишкек шаарында тургандыктан Бишкек шаарындагылар менен дайыма жандуу жолугушуу болуп турам. Так. Биз күн түн дебей дал ошол Дубайдагы ретритке даярданып да, даярдангандыктан караңыздар да, көзүм бир аз түнкү саат 2-3 чейин биз аз даярданып жатабыз. Аябай чоң даярдыктар. Жетегүздөн Даркандан дейт. Эң соңу мен Жетегүздө болгонмун 2006-жылы. Аябай жаккан мага. Мен өзүм дагы ошондой тоодон болом, айылдан. Ошондуктан мен ушунчалык тоону жакшы көрөм. Каракол, Сокулук, Нарын. Менин кайын журтум нарындыктар. Анткени мен жолдошум Нарындан. Өзүм Оштун кызымын, Каракулжанын кызымын. Бишкектен катышып жатам. Азаматсыздар. Эң сонун сиздерди түз эфирден көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер, анда бүгүнкү эфирге дайыма бир нерсени баштаганда биз эмне менен башташыбыз керек? Албетте ниет менен да. Биз канчалык ниетибизди түз койсок бир нерсени жасап жатканда да, ошол нерсе сөзсүз түрдө аткарылат. Ошон үчүн келиңиздер, бүгүнкү эфирден эң сонун кандай максатыңыздар, мисалы азыркы учурда сизге эмне керек болуп жатат? Себеби дегенде биз сиздер менен жөн эле акылдуу сөздөрдү гана айта бербестен, дал ошол практикумду өзү айтып жаткандай эле практика өтүп трансформация болгонго өзүбүзгө жардам беребиз. Ошон үчүн дал ошол трансформацияны жөн эле өтүп кетпестен кандайдыр бир максат койсок алдыбызга, дал ушул түз эфирден эле канчалаган результат алган биздин окуучуларыбыз аябай көп. Дал ошол практикалардан, тренажерлордон да. И анан албетте сиздер мен сабакка катышсам эле менде результат болуп кетет деген ал аздык кылат. Да, сабакка келсеңиздер эң сонун сабакты аласыздар, эң сонун билимди аласыздар. Бирок ошол эле учурда сиздердин өзүңүздөрдүн максатыңыздар биринчи кезекте болуш керек. Себеби дегенде сиздердин максатыңыздар канчалык күчтүү болгон сайын сиздер ошончолук күчтүү трансформация болосуздар. Ниетиңиздерди сөзсүз түрдө коюңуздар. Айына мынча табайын да. Биз кечээ сиздер менен максат жазганбыз, эсиңиздерде болсо керек да. Бүгүн дал ошол максаттардын үстүнөн дагы иштейбиз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө аябай психология өнүгүп атат да. Биз кайрадан бул психологияны, кайрадан тиги психология, кайрадан бул психология барып атпайбызбы да? Кайра өзүбүзгө салып эле мындай жатканда психология акыркы учурда как наркотик болуп калды да. Психологиясыз уже жашай албай калдык да. Туурабы? Баарыңыздар макулсуздарбы? Кимде ошондой бул жакка жазып кетсеңиздер, мен ошондой, мен уже психологиясыз жашай албай калдым деп телеграм колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар болот. Эмнеге? Анткени психология бул биздин жан дүйнөбүзгө ушунчалык жаккан нерсе болгондуктан кайра эле алып окуп эле да өзгөргүбүз келип атат. Кудайга шүгүр, ар бир алган сайын, ар бир окуган сайын бизде эмне болот? Менде ошондой дейт да, туура дейт. Эмнеге? Анткени бир тепкичтен болсо дагы жылып, өйдөлөп кетип атабыз. Кудайга шүгүр, ылдый түшүп кетпейбиз да, көбүнчө аркага кетип калабыз жашоодо да. Мен 3 жылдан бери окуйм. Да, мен 2018-жылдан бери окуйм. Психологияны окуп эле келе жатам деп айтсам болот да. Бирок ошондо дагы абдан көп ага бир секир, буга бир секирбестен өзүмдүн жан дүйнөмө жаккан эң сонун методиканы таап алганмын. И ошол методика менен мына бүгүнкү күнгө чейин окуп үйрөнүп келе жатам. Келиңиздер, анда мени тааныбаган болсоңуздар, өзүм жөнүндө кыскача болсо да айтып коеюн да. Менин атым Жаткан Жусупова, 45 жаштамын. 30-мартта эле 45ке чыктым, ошон үчүн 44 жаштамын дегим келди. 45 жаштамын. 3 балам бар, 2 уул, 1 кызым бар. Жолдошум менен бүгүнкү күндө абдан бактылуу үй бүлөбүз, ийгиликтүү айыммын. Кыргызстандагы эң алдыңкы талдоо чебери, Кыргызстандагы биринчи Кыргызстанга ошол методиканы алып келген. Эң ийгиликтүү психолог, коуч, бизнес наставник десем болот да, жана талдоо чебери, мастер разборокмун. Бул методикага менин жашоомдо мен жөн эле келип калган жокмун. Өзүмдүн жашоомдогу ден соолуктан, минус абалымдан,
мамилем, жолдошум менен болгон, балдарым менен болгон мамилем, жумушум менен болгон мамилем, өзүм менен болгон мамилелердин баардыгын кантип ушундай көйгөйдүү жашоодон чыгам, канча акча тапсам деле акчам жукпайт, канча нерсе жасасам деле, канча жумуш кылбайын күйөөмө жакпайм, эмне кылбайын элге жакпайм деп эле өзүмдү эң акыркы орунга коюп эле жашап келген айымдардын бири болгондуктан өзүмө жол издеп жүрүп, анан 2021 жылы ага чейин 2018 жылдан бери иштеп жүрдүм көптөгөн методикалар менен. 2021 жылы ушул методикага келип, мына бүгүнкү күнгө чейин жөнөкөй мастер разборов деген кесиптен баштаганмын. 21 жылдан бери дагы деле окуп эле келе жатам. Мына бүгүнкү күндө именно ушул методиканы да бүгүнкү күндө азаматсыз бүгүнкү күндө дал ошол Академия мастер разборовдун генералдык амбассадору, мындайча генералдык амбассадору деген бул эмне дешиңиздер мүмкүн. Дал ошол эл аралык академия, өзүм окуган Академия мастер разборовдун жүзү деп койсок болот да, жүзүмүн. Мага менде толук акым бар. Академия мастер разборовдо эмне методика болсо бүт бардыгын бергенге толук акым бар. Ошол акына дагы абдан чоң суммадагы акчаны жумшап, эмнеге чоң акчаны жумшадым? Анткени менин максатым ушул методиканы сиздерге, элдерге экологиялык таза жол менен методиканын ээси Инна Тляшинова мастер разборов деген методикасын берүүгө укугун сатып алдым да. Себеби дегенде канчалык таза болсо да эч бирөөнүн акысына кирбесең, ошончолук акчаң дагы жугуштуу, жашооңдо дагы баардыгы жакшы болот. Эч качан бирөөнүн акысына эч качан кирбеңиздер. 1 сомун алсаңыздар дагы бериңиздер. Мейли кечиктиресиздерби, бирок эртеби кечпи сөзсүз түрдө кайтарыңыздар. Эч качан бирөөнүн акысын жебеңиздер да. Так, ошентип дипломдуу психологмун айтып алсаңыздар керек. Диплому бар бекен деп да. 21 жылдан бери ушул методикада окуп, ал жактан сертификат, кошумча билим деген диплом алганмын, дипломированныймын да. Ошол эле учурда психологияны дагы тереңдетип окуу максатында былтыр 2024 жылы Москвадагы Московский институт психоанализа институтуна экинчи жогорку билимге магистратурага тапшырдым. Биринчи жогорку билимим Москвадан бүткөмүн. Москвадан Московский государственный университет экономико-статистика информатика деп финансовый менеджмент, банковское делоны бүтүп, банкта Москвада 10 жыл иштегем. Кыргызстанга келип, Кыргызстанда бизнес ачып, анан бизнестен психологияга келип калып, мына Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин күндө ушул методика менен жашап келе жатам. Түшүнүктүү болду да. Эми келиңиздер, мен бүгүн сиздер менен дал ошол методика жөнүндө, практика жөнүндө кантип иштейт, эмне менен иштейт, ошол боюнча толук маалымат берип, ошол эле учурда практика жүзүндө биз сиздерге сүйлөй берсем көп нерсени кабыл ала албайсыздар. Эмнеге? Анткени биздин мээбиз бул жакта көп нерсени кабыл албайт да. Ой, бул эмне деп атат? Мен мисалы өзүм психологияны окуп, вообще түшүнчү эмесмин да, каяктан эмнени эле айтты депчи көрсө, менин мээм ушунчалык толук калгандыктан кабыл ала алчу эмес экен да. Эгерде менин сөзүмдү түшүнбөй жаткан болсоңуздар, анда сиздердин мээңиздер кабыл ала албай жаткан болот да, маалыматты өткөрбөй жаткан болот. Ошон үчүн терең дем алып, демиңиздерди чыгарып туруңуздар, ошондо анан мээге тынбай дем алган менен чогуу анан бизге маалыматтар кирип баштайт. И трансформация ошондо башталат да. Давайте келиңиздер, анда терең дем алып, ниет кылалы бүгүнкү сабактан, практикалардан эң сонун результат жараталы деп да. Бут колуңуздарды кайшылаштырбай түз отуруңуздар. Бүгүнкү сабакта мен сиздерге практика диагностика дагы жасатам, тренажер дагы жасатам, максаттар боюнча. Себеби дегенде баардыгыбыздын максат акча, максатыбыз эмне? Акча, мамиле, ден соолук да. Ошон үчүн биз бүгүн сиздер менен максатыма жетем деген тренажерду жасайбыз. Каалайсыздарбы? Ким тренажерду уккан, ким тренажерду окуган,
тренажерде окуган айымдар болсо бул жака жазып койсоңуздар, мен окуп жатам, түшүнүп жатам, көрүп жатам. Кээ биркилери ой тренажерге барбай эле коеюнчу деп анан келгенден кийин мен ушул убакка чейин эмне кылып жүрдүм, убактымды өткөрүп кап мурун эле окусам болмок экен деген айымдар да аябай көп да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө тренажерду угушуңуздар керек. Кече аябай сонун сабак болду дейт, кайсы жерден окусак болот дейт. Эч нерсе түшүнө албай койдум да. Мен айтып атпаймынбы, сиздин мээңизге маалыматты киргизбей атат да. Ошон үчүн көбүрөөк дем алганда ичибизге чейин дем алып, жөн эле дем ала беребиз да, мурдубуз менен эле. Дем алганда ичибизге чейин дем алып, демибизди чыгарганда ичибизден кайра чыгарышыбыз керек. Эмне? Анткени биздин клеткабыздын ар бири кислородко керек болот. И ошондон биз кабыл алып баштайбыз. Хорошо? Дем алганда дагы туура дем алыңыздар. Алайкунун кыйынчыган кызы дейт. Рахмат, да мен алайк болуп калам. Тренажерде окуп жатам дейт. Да мен окугам, Азамат, сиз сонун. Мен окуп жатам, сонун. Үнүңүз акырын угулуп жатат дейт. Мен үнүм чындап эле акырын угулуп жаткан болсо айтып коюңуздар. Вроде менин микрофонум деле жакшы эле болуп атат. Так, давайте анда мен сиздерге биринчи кезекте азыр барыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн да, анткени бул жакта жаңы келгендер дагы бар экен. Разбор деген эмне айтып берейин дагы, анан разбор жасап берейин. Давайте терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Менин жашоомдо кандай гана көйгөй болбосун да, кандай гана максатым болбосун, мен дал ошол разборду колдоном. Разбор деген эмне? Жана мен окуучуларыма дагы разбор жасаганды бүгүнкү күндө үйрөтөм. Менин үйрөтүп аткан максатым эмне? Менин максатым кайра ушундай психологиялык курстарды сатып алып отурбай, се дегенде түшүнбөгөндөй эле боло берет, бир нерсе жетпегендей эле боло берет да. Анткени мен өзүм 2018-жылдан баштап 4 жыл бою кайра ал курсту сатып алып, кайра бул курсту сатып алып, анда каршылыктар болот, бойлор болот да. И абдан көп акчамды жумшаганмын, бирок туура результат дагы болгон бир аз, бирок ушунчалык жан дүйнөм аңтарылып, аябай оор абалга келгенмин да чындыгында. Көрсө, көп учурда биз гештальт деп коет, гештальтыбызды ачабыз да кайра жаппай коебуз да. Мисалы, капачылык болсо, капачылыкты арылабыз да капачылыктан кайра ал капачылыктын ордун ыраазычылык менен жабышыбыз керек, жаппай коебуз да. Ошондон анан бизде жан дүйнөбүздө боль боло берет да, жараны ачып салгандай эле боло беребиз да. Да, кечеги сабак абдан сонун болот. Вот, именно разбордун жардамы менен биз сиздер менен кандай гана максат болбосун да, акча, мамиле, бул жака акча боюнча, мамиле боюнча сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Мен арасында жооп берип турам да. Мен трансформацияда окуп жатам, сонун Азаматсыз да. Разбор деп жаза бериңиздер. Давайте разбор деп жазыңыздар, дароо разборго өтөлү. Разбор деп комментарийге жазыңыздар. Разбор деген, мисалы мага айына мен 30 миңден акча табам дейм да. И ошол 30 миң сомумду көбөйткүм келет. Же берекелүү кылгым келет да. Канча аракет кылбайын, күн түн деп иштебейин, менин акчам көбөйбөйт да. И анан акчамды көбөйтүш үчүн бир жумушта иштейм. Мен өзүмдө бар, Москвада иштеп жүргөндө мен ал жакта 3 жумушта иштечүмүн да. 2 күн Макдональдста иштечүм. Ушундай 2 жумуш, 3 жумушта иштегендер бар бараңыздарда. Айрыкча Москвадагылар жазсаңыздар болот. Даже Бишкекте деле ушундай 2-3 жумушта иштегендер бар да. 2-5 күн бантта иштечүмүн. И анан банттан эрте чыкчумун да. Банттан эрте чыкканда кээде подработкага да барчумун да, элестеткиле, анда эми жаш экенмин да. Бирок кайра эле ошол эле акча, ошол эле жашоо, ошол эле көрөп катта бүтпөгөн. И анан бизнесимди ачып, бизнес менен иштеп калдым. Мисалы, акча жөнүндө айтып кетейин да, сиздерге бир аз маалымат берейин. Бизнесимди иштеп жүрдүм да, анан канча аракет кылсам деле ал жакта машинканы көп алып коесуң да, секштеткендер барбы? Көп алып коесуң, анан кыздарың келбейт. Эмнеге кыздар келбейт? Бүт баарын деле алып келесиң, кыздарга шарт түзөсүң, кыздарга подход кыласың, эң жакшы машинкаларды кое бересиң да. Убагында зарплата бергенге аракет кыласың, убагында бүт бардыгын эле бере бересиң, бирок негедир кыздар келбейт да. И анан өзүм менен иштеп атканда эмне деген өзүмдүн блогумду таптым. Эгерде менин коркуу бар экен да, менде эгерде
мен кыздардын баардыгы менин машинкама толуп калса, анда мен кыздарга айлык бере албай калам, кыздарга крой бере албай калам деген коркуу болгондуктан эле менин аң сезимим кыздарды келбей деп тосуп атыптыр да. Көрдүңүздөр, биздин баардык эле программа бул жактан. И ошондо кыздардын өзүндөгү коркуулар менен иштегенден кийин ишенесиздерби, айланайын кыздар деле келип атат, крой деле келип атат, зарплата деле келип атат да. Көп блокту биз бул жактан эле аң сезим менен, энергиябыз менен эле кармай беребиз, ишенесиздерби? Ушуга ишенишиңиздер керек да. Анан ишенбесеңиздер өзүңүздөр билиңиздер. Мен эч кимди эч качан кыйнабайм да. Да, вот карызга батып баратам. Карыз болгондор жөнүндө дагы. Мисалы, кайсы учурда карыз болобуз? Давайте разбор деп жаза бериңиздер, мен сиздерди азыр разборго чакырам бул жака. Трансформация деген эмне дейт? Трансформация деген бул өзгөрүү. Жаңы эски программаларды алып, мисалы, сиз карыз болуп атасыз дейм да. Жашооңузда эмне үчүн карыз болуп атканыңызды билбей атасыз. Биз сиздин разбордун жардамы менен сиздин аң сезимдеги диагностика жасап туруп эле, азыр сабактардан дагы көрөсүздөр. Сиздин ой жүгүртүүңүздөгү кандайдыр бир түшүнүгүңүздү, кандайдыр бир көз карашыңызды, ишенимди, убеждение да таап туруп, анан ошону башкача кылып өзгөртөбүз да. Мисалы, кайсы учурда адамдар карыз болот? Мисалы, мен атам менен апамдын жашоосу үчүн мен аларга үй алып беришим керек. Мисалы, кичинекей кезде кыйналган болсок, мисалы биз 90-жылдар эсиңиздерде барбы? Наандан кыйналганбыз, тамактан кыйналганбыз, кийимден, өйрө көп нерседен кыйналганбыз да, ишенесиздер да. Эсиңиздерде бар да. Ошондо биз отуруп алып кыялданчубуз да. Мен кийин чоңойгондо атам менен апамдын жашоосуна мен моундай машина менен унап келип берем. Дагы муну алып келип берем, апама сонун эс алууларды алып берем, саякатка алып барам, тигинтем, мынтем, мынтем дей беребиз го. Вот ошол учурда биз атабыздын, атабыз менен апабыздын жашоосу үчүн жоопкерчиликти алып алабыз да. Мындайча алардын жоопкерчилиги аябай оор болот да биз үчүн. И анан бүгүнкү күндө биз карыз боло беребиз. Анан түшүнбөйбүз, эмне эле карыз болуп атам. Сиз эгерде ата энеңиздин алдында бир нерсе кылгыңыз келип, бирок кыла албай калган болсоңуз, дагы деле ата энеңиздин алдында карызсыз да. И анан эле жашооңузда карыз болот. Ушундай учурлар бар болчу эле. Ким деп качан ата энеңиздин алдында ушинтип айтканын каалагансыз, бирок аткара алган эмессиз. Дагы деле ошондогу мен ушундай кылам дегенди дагы деле сиз неосознанно берип келе жатасыз да. Бул жактагы ошол карыз деген программаны, мен ата энемди ушинтем деген программаны жок кылышыбыз керек да. Вот. Мисалы, аборт кылган айымдар бар да бизде. Ошол аборт кылган айымдар карыз болот. Балдары менен балдардын алдында кандайдыр бир күнөөлүү сезим болгондо карыз болот да. Абдан көп программалар бар да. Биз, конечно, диагностика менен иштешибиз керек. Ал үчүн разбор болуш керек. Мен көп эле ошентип ойлоно берет элем. Да. Давайте мен сиздерди түз эфирге чакырайын, разборго, Мен аябай тез сүйлөп атат окшойм, не? Убакыт деген аябай тез өтүп кетет. Биз сиздер менен азыр 8 9:30 чейин эле болобуз. Аябай тез өтөт, ошон үчүн. Бида өтө көп бар эле мени капа кылышкандай, бар эле мен баарына эле капамын дейт. Бул аябай сизге зыяндуу сезим. Ал зыяндан болушунча арылышыңыз керек да. Давайте Аймира Осонова экен, Аймира Осонова. Акчаман кene катталбасаңыздар түз эфирге чыга албай каласыздар да, себеби бул жакта функция ачылбайт. Түз эфирге чыгаруу деген функция бар да, комментарийде ошол ачылбай калат. Аймира ким эле Осонова. Чыгыңыз түз эфирге, жөнөттүм запрос. Так. Терең дем алып демди чыгарабыз. Аймира Осонова, саламатсызбы? Келиңиз. Микрофонуңузду күйгүзүп түз эфирге чыгыңыз да. Чыгып кетти. Мен акыркы күндөрү орус аудиторияга дагы, дүйнөлүк аудиторияга дагы чыгып атам. Ал жакта орусча сүйлөп аткан үчүн кээде орусча, кээде кыргызча деле аралашып кетип калам да, себеби меники уже автоматтык түрдө эле орусча кыргызча аралаштырып баштады. Бул жакта дагы бир айымга запрос кетирдим түз эфирге.
Кунназа. Кунназа. Мгм. Так, давайте мен көзүмдү жумуп эле тандайын да. Ошондо туура болот дейм, э? Кимге кетирдим? Курбангүл 647 деген айнымга кетириптирмин. Сиз дегенде атайлап тандаганда болуп калбасын, э? Терең дем алып демибизди чыгарып турабыз баарыбыз тең. И жардам беребиз. Кунназа кошула албайт экен. Кунназайым, сиз кошула алган жоксуз. Мен сизге запрос кетирдим, бирок кошула албайт деп бул жака запрос келди. Аха, чырай суулайымдар дейт. Рахмат. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Мейли кошула албайт ат. Мен бул жактан запросту кетире берейин, э? Курбангүл айым тоже кошула албайт экен, эмнегедир билбейм. Пока мен сиздердин сурооңуздарга жооп бере берейин да, бул жактан чакыра берейин, э? Антпесек биз убакыты жок. Жок, текке кетиребиз, хорошо? Давайте анда бул жактан запрос сурооңуздарды берсеңиздер, арасында сурооңуздарга да жооп бере берейин. Раяна айым, саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатчылык. Атыңыз ким? Көрүнбөй атасыз го сиз. Бактыгүл. Бизде кеч болгондуктан мен балдарды уктатып атып көрүп аткам силерди. Аха, канча жаштасыз Бактыгүл айым? 44. Аха, көздөң сайга. Аха, Бактыгүл айым. Келиңиз, кандай запрос менен чыктыңыз? Ушу мен бир ишти баштап эле такыр ушу аягынан чыга албай атам да. Кандай жумуш? Жакшы Кандай эле жумуштар? баштайм. Мен негизи өзүм домохозяйкамын, балдар менен үйдө эле отурам. Аха. Анан ошо окууларга окуп баягы до конца чыга албай калып атам. Сиздин да окууңузду алгам, тоже до конца чыга албай эле ушинтип бүт эмелерди эле жарына келип токтоп калып атам да. Кандай максат менен алгансыз сабактарды? Өзүмдү өнүктүрсөм дегем. Дагы. Өнүктүрдүңүз, андан эмне аласыз? Даже Эмне аласыз андан? Өнүктүрдүңүз, андан эмне аласыз? эми өнүгүп, жолдошума жардам берип, Аха, үй дагы. бүлөдө өйдө ылдый үй бүлөдө өйдө ылдый болот экен. Ошолорго мындай аял киши көп нерсеге себепкер болот турбайбы? Жакшы болсо дагы, жаман болсо дагычы. Аха. Туура. Ошоге жакшы жагына умтулганга аракет кылып аткам да. Мисалы кандай жакшы болгуңуз келет? Мээримдүү эне, Аха. жакшы жар. Дагы. Баарыңыздар келиңиздер, сиздер дагы. Эгерде сиздер да ушинтип баштап бир нерсени аягына чыгара албай жаткан болсоңуздар, анда сиздер дагы мен суроо берген сайын суроого жооп берип, өзүңүздөрдүн блогторуңуздарды табыңыздар, э? Хорошо, анткени именно ошол блогтор сиздердин алдыңыздарга койгон максатыңыздарга жеткирбей кармап турган нерсе да. Хорошо, мээримдүү эне, сүйүктүү жолдошуңузга жардам бересиз дагы. Ошо өзүм мен ошо байкашыма караганда ошо өзүмдү экинчи орунга, үчүнчү орунга деле кое берет экенмин да, өзүмдү такыр ошо не ценю да, ценить этпейм. Аха. Баалабайсыз. Баалабайм. Аха. Ага. Курска келдиңиз, өнүктүңүз, курстардын аягына чейин окудуңуз. Жашооңузда кандай өзгөрүүнү
максат кылдыңыз эле. Келгенде мен айтып атпаймынбы, келгенде жөн эле келе бербегиле курска. Кандайдыр бир максат менен кеткиле деп. Келгиле курска, сабакка, бир нерсени баштаганда. Точка болуңузду мындай элестетесиз да. Ал жакта бактуу уйлайм кандай болуп өзгөрдү. Аягына жеттиңиз дейли. Кандай болуп өзгөрдү. Өзү кандай болуп Ошо өзгөрдү? эки мен Эсиңизде эмне үчүн алдыңыз мындай өзүңүз? мен үчүн ошол эки ишенесизби, мен үчүн ошол жак мындай чытырман токой болуп атат да. Аха. Белгисиз, э? Ооба, белгисиз. Хорошо, алдыңыздан чытырман токойду элестетиңиз азыр. Элестеттим. Затканды сабагын көрөйүн дегенде постоянно тоскоолдук болот. Кеп затканды сабагында эмес, кеп сиздин өзүңүздүн точкаңызда. Чытырман токой. Ооба. Чытырман токойго сезимдер кандай? Караңгы, коркунучтуу. Аха. Коркунучтуу. Аха. Тоскоолдор көп. Терең дем алып деңиз чыгып туруңуз. Айтыңыз. Мен сенден коркуп жатам. Мен сенден коркуп жатам. Сен мен үчүн белгисизсиң. Sen men үчүн белгисизсиң. Сен мен үчүн түшүнүксүзсүң. Жагымсызсың. Sen men үчүн түшүнүксүзсүң, жагымсызсың. Мындайча айтканда сиздин аң сезим, подсознанияңыз точка Б'ны көрө албайт. Белгисиздик. Ошон үчүн ал жака баргысы келбейт. Ошон үчүн курстун аягына чыгарбайт. Ой, андан көрө укта, же бирөө өлүп калат, же бирөө ооруп калат, же да бир нерсе болуп ушинтип эле проблема боло берет да, убактыңыз болбойт ошол нерсегечи. А башка нерсеге убакыт болот. Сериал көргөнгө убакыт болот, ушакташып айтканга отурганга убакыт болот да. Эми терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Чытырман токойду алдыңыздардагы фигураны көргөн болсоңуздар, ал фигураны жылдырыңыздар чекеге. Аркасында кандай фигураны Угулбай көрө калды, алдыңыз? кайра айтсаңыз. Чытырман токойду жылдырыңыз. Аркасынан кимди көрдүңүз? Чытырман токойдо киши көргөн жокмун. Только мындай бир жарыктык көрүп атам да, жарык. Аха, жарыктыкка кандай сезимдер? Жылуу сезим. Кимден келип жаткандай сезим? Атаданбы, же ападанбы? Түшүнө албай атам азыр. Мен сени түшүнбөй жатам. Мен сени түшүнбөй жатам. Кимди айткыңыз келди, ата, апа? Апамго Аха, апаңыз барбы? бар. Аха. Апаңыз сизге кандай мамиле кылган? Түшүнө алгансызбы апаңызды? Мурун аябай жакшы түшүнчүмүн. Кийинки бул 4-5 жылдан бери такыр түшүнө албай атам. Аха. Эмнеге? Эмне окуя болду эле? Ушу мындайча айтканда, кийинки бул чоңойдум окшойт да. Ошо мамамдын, өзүмдүн эле энем го. Ошо калптары, ошону аябай көп эме өкүндүрөт да меничи. Аха, эмне деп айткыңыз келет азыр апаңызга? Апа, мен сизди өзгөрткүм келет. Апа, мен сизди өзгөрткүм келет. Анткени сиз мен үчүн караңгысыз.
Анткени сиз мен үчүн караңгысыз. Siz daima menin maksatlarıma toskolduk kılасыз. Сиз дайыма менин максаттарыма тоскоол боласыз. Siz meni bağlabaysız. Siz meni bağlabaysız. Сиз мени баалабайсыз. Tereğin alıp demenizi çıkarınız. Şonduktan apa men sizge bargım gelbeyt. Ошондуктан сизге мен баргым келбейт. Biroq men azыр түшүндүm. Men aytkan sözdü qaytalap aytыңыздар, барыңыздардан. Biroq men azыр Бирок түшүндүм. мен азыр сизди азыр түшүндүм. Men sizди кабыл албаган сайын Мен сизди кабыл албаган сайын, өзгөртөм деген сайын өзгөртөм деген сайын мен жашоомдо өзүмдү мен жашоомдо өзүмдү алдыга эмес, алдыга эмес, аркага тартат экенмин. аркага тартат экем. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Көпчүлүгүндө катып баштады. Эмнеге? Анткени баарыбыз да апа менен байланыш жакшы эмес. Баарыбыз тең апабызды өзгөрткүбүз келет. Телеграмда сабак бар, сабак болуп атат, телеграмга өтсөңүздөр болот. Азаткан Жусупова Азаткан Эркинбековна деген телеграм каналга өтсөңүздөр болот. Давайте терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Ким айтыңыз, апа? Сиз чоңсуз, мен кичинекеймин. Апа, сиз чоңсуз, мен кичинекеймин. Мен мындан ары сизди өзгөртпөйм. Мен мындан ары сизди өзгөртпөйм. Апамага Апам мага атама барганга уруксат бериңиз. Атама барганга уруксат бериңиз. атама барганга уруксат бериңиз. Атаңыз барбы? Жок, каза болуп калган. Качан? 12-жылы. Хорошо. Эми биз азыр ата апа деп иштеп атпайбыз, бирок на самом деле өзүбүз менен иштеп атабыз да, өзүбүздүн подсознаниядагы ата апа жөнүндөгү программалар менен иштейбиз да. Анткени алар биздин тамырыбыз, биз ошол жактан өсүп чыкканбыз. Эми апаңыз сизди атаңызга кое бергенин эстеңиз, сезиңиз. Анткени ата бул биздин результат. Сиз апаңыз жакта эле жүрөсүз, атаңызга бара албай атасыз. Кайсы курста окудуңуз? Эмете августта окугам. Жашоо өзөгүндөбү? Я, Жашоо өзөгүндө. ооба. Түшүнсөңүз керек да. Эми атаңызды элестетиңиз. Атага кандай сезимдер? Орто эле мындай. Аябай жылуу деле жок, тааныш деле жок, мындай нейтральный да. Атаңыз сизге кандай мамиле кылчу? Жакшы эле мамиле кылчу, бирок ошо мамам экөө ажырашып кетишкен. Качан? Мен 6-класста. Вот, көрдүңүзбү, сиз ушул убакка чейин атаңыз менен апаңыздын ортосунда эле чайналып, апаңыздан атаңызга бара албай жүрөт экенсиз да. Себеби дегенде сиз ата дегенде мен аябай ичим ооруп баштады да. Атага тиешелүү аябай көп күнөөлүү сезим, претензия, капачылык, аябай көп нерсе бар экен да, айтылбаган сөздөр. Бул ич оору деген бул эмоция, аябай көп айтылбаган сөздөр да. Көп нерсе. Негативдүү энергия деп койсок болот да. Биз, конечно, сиз менен азыр түз эфирде мунун баардыгы менен иштей албайбыз. Бирок мен сизди сүйүнөм, ушул бойдон калтырбаңыз. Канча балаңыз бар? 5.
Беш балаңыздын алдыга кеткенин каалайсызбы же аркага кеткенин каалайсызбы жашоосунда? артыга кеткен. Алдыга ким кетирет? Мен. Сиз айткандай аял жакшы, эр жакшы, аял менен атасы менен атасы жакшы болсо, балдар да жакшы болот экен да. Биз балдарыбызды Ооба. тарбиялай беребиз да, өзүбүздү тарбиялай албайбыз. Ишенесизби ошого? Ооба. Мынтпейсиң деп коебуз, ошо өзүбүз ошол нерсени жасабайбыз. Ошон үчүн ата энелер биринчи кезекте өзүн, айрыкча аял киши биринчи кезекте өзүн биринчи орунда жоксуз. Мен сизди биринчи орунда көргөн жокмун. Өзүңүз айткандай эле жолдошуңуз үчүн жашайсыз, балдарыңыз үчүн жашайсыз. Анан чындыгында өзүңүздү үчүнчү орунга коесуз. Ошондо дагы баалабайсыз, өзүңүздү түшүнбөйсүз. Сиз үчүн атаңыз Чытырман Токой белгисиз. Хорошо? Көп иштешиңиз керек. Бактыгүл айым 44 жаш бул аябай эле жашсыз да. Мындайча айтканда мен азыр 45-ке чыктым. Мен ушул бойдон токтотоюн деген оюм жок. Дагы да өсөм буюрса, дагы да өнүгөм, окуйм, только өзүм менен иштейм. Мен канчалык иштеген сайын күйөөм менен мамилем оңолот. Мен канчалык окуган сайын, мээримди тазалаган сайын балдарым менен мамилем оңолот. Мен канчалык иштеген подсознаниямдагы бүт программаларды трансформациялап өзгөрткөн сайын менин жашоом оңолот. Анан жертва абалына түшүп, күйөөмдү күнөөлөп, баламды күнөөлөп, элдин баарын күнөөлөп отура берсем, мен каяка кетем? Только аркага кетем, алдыга кете албайм Артка. түшүмдө. Ошон үчүн окуңуз, билим алыңыз. Бирок бул билим чындыгында сизге окшогон, мага окшогон энелер үчүн, аялдар үчүн да аябай жакшы методика. Хорошо? Рахмат, тереңге Хорошо, чоң барып рахмат. тренажерго келсеңиз болот. Себеби дегенде жашоо өзөгүн уккан болсоңуз тренажерди түшүнөсүз. Элүү? Хорошо. Макул, рахмат. Алла Рахмат. разы Крестикти болсун. басып чыга берсеңиз болот. Рахмат. Кана келиңиздер, сиздер дагы өзүңүздөрдүн сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кимде кандай сезимдер болду? Я счастливая в жизни дейт Гүлзина Тоюнбек кызы. Кандайсыз, Гүлзина айым? Мен сизди сиз үчүн абдан кубанычтамын. Караңыз, сиздин жазган сөзүңүз эле аябай көп нерсени трансформация кыла турган сөз да. Я счастливая в жизни деп, мен жашоомдо бактылуумун деп өзү жөнүндө айтып атат. Молодец. Гүлзина айым бизде баардык курстарды окуган, трансформацияны, тренажерду да, аябай аракетчил, молодец. Так. Кимде кандай сезимдер болду? Келиңиздер, сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бул жактан дагы көрөлү да. Менде коркуу дейт. Коркуу бизге аябай көп энергияны алат жана бизди аркага тартат. Мага даже 3-4 жашар балам моменте бут тосот дейт. Ал сиздин тоскоолдук. Балаңыздыкы эмес. Балаңыз болгондо сизге жардам берет. Папа, караңыз, сизде ушундай тоскоолдук бар жашооңузда деп да. А так бизде балдарыбыз, күйөөбүз эч кандай тоскоолдук бербейт. Ата эне неге жаткандын ичи ооруйт, түшүнбөдүм. Ошондо тонкий энергия көз ачыктык кыласыңарбы дейт. Сонун суроо. Чындыгында бул методиканы көп эле мындай деп ойлойт да. Көз ачыктык, гипноз, дагы эмне, короче, толтура нерсе деп ойлойсуз да. Бирок биз адамдар бири-бирибиз менен сүйлөшүп атканда, эки адам бири-бири менен сүйлөшүп атканда, эки адам мээсин менен, эки мээ бири-бири менен сүйлөшүп атат да. Эки мээ бири-бири менен сүйлөшүп атканда, бири-бири менен энергия алып турушат. Жана жакшы болгуң келсе жакшылардын арасында жүр деген сөз бар го кыргыздарда. Жакшылыкка жанаш, жамандан адаш деген ушундай сөздөр бар го. Ошол сөздөрдүн баардыгы жөн эмес. Эмне үчүн? Биздин кыргыздар илгертен эле акылдуу болгон. Ошон үчүн жакшыдан адаш, жаманга жанаш да. Себеби дегенде жаман адамдар жаман сөз сүйлөйт. Жаман сөз бул жаман энергия да. Ошол сыяктуу адамдар мээси менен бири-бири менен сүйлөшүп атканда ошол энергиялар алмашат дагы. Автоматтык түрдө бири-бирин сезип баштайт. Мисалы, сиздер деле байкасаңыздар, тойго барып калганда, же бирөөлөрдүн жанына барганда, же бир аябай жаман адамдардын арасында жүргөндө, жаман эмес, адам жаман эмес, конечно. Мындай низкий вибрациядагы энергиялуу адамдардын жанында жүргөндө эле кыйналып кетесиңер да. Мисалы, аябай өздөрүн сүйгөн, өздөрүн караган адамдардын жанына барганда прям
өзүңөрдү сонун сезип жыргап каласыңар. Эмнеге? Анткени биздин мээ автоматтык түрдө тиги жактан маалыматты атат, компьютерибизде биз делечи кинолорду көрүп каласызбы? Деп маалымат атат да, бул жактан иштеп чыгат, айтат, о, бул адам деген мындай экен, бул адам деген мындай экен, бул адамды анализ кылып турат да, мээ энергетикалык жактан. И анан кайра ошол маалыматты денеге берип турат. Биз сезимдерибиз менен сезе алабыз. Бардыгыбызда бар ошол сезим, баарыбызда иштейт. Болгону бизге билим жетишпейт. Мисалы мен айымдын сүйлөп аткан сөзүнөн канчалаган болдорун табам. И ошол эле учурда мен ал адам менен сүйлөшүп атканда менин денемдеги белги тиги адамдын болу болот, меники болбойт да. Мисалы мен жөнүндө сүйлөшүп атса, мисалы мен жөнүндө да, мисалы менин максаттарым мындай дегенде, ал адам сезет да. Мен ал адам менен сүйлөшкөндө меники, мен ал адамдыкын сезем да, ушундай бири-бирибизге маалыматтар берилип турат. Болгону биз ал маалыматтарды кантип сезгенди, кандай белги болгонун билбейбиз. Бул жерде болгону эле билим керек. Билим. Андан башка эчтекенин кереги жок. Хорошо? Даже бул айымдыгын сиздер да сезип каласыздар да. Ыйлаңыздар келиши мүмкүн да. Атага болгон чексиз мээримди сездим дейт, сонун азаматсыз. Мен апама болуп атабызды таштап кетип калганбыз. Бул кандай болуп калат дейт. Апаңыз болуп атаңызды таштап кеткен болсоңуз, элестетиңиз. Сиздин колуңуздагы байлыкты таштап кеткенсиз да. Байлык, ата бул байлык. Эркек бул жогорку деңгээлдеги энергия. Сиз бүгүнкү күнгө чейин акчадан кыйналышыңыз мүмкүн да. Акчага жетпешиңиз мүмкүн, карыз болушуңуз мүмкүн, көп жактан аксайсыз. Балдарыңыздын ден соолугу балким болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ата элестетиңиз, эгер атаңыз болсо сиз бул дүйнөгө келе белеңиз. Атаны баалашыбыз керек, апаны баалашыбыз керек да. Көп аябай отуруп, азыр өзүм жашоодо кыйналып жатам, ага да бир кылып бериңизчи да. Апабыз ата энебизди аяган сайын мындай да, ата энебизди аяба десе эле биз ойлойбуз да, таштап салыш керек, аларды карабай коюш керек. Нет, ата энени аё деген бул жактан байкуш апам пенсияда, байкуш апам ооруп калды эмес. Апаны аё менен эмес. Мен апам ооруса дагы да, эмне болсо дагы мен апамды жакшы көрөм, ыраазымын. Менин апам ооруса дагы абдан күчтүү деп ыраазычылыгыбыз менен апабызды кабыл алышыбыз керек. Ошондон биз өзүбүздүн энергиябызды минуска кетирбейбиз. Апабызды байкуш апам ушинтип кыйналып, жакшы күн көргөн жок анан деген сайын аркага кете беребиз да. Мунун баардыгын, конечно, көп сабактар аркылуу түшүнсөк болот да. Разбор жактыбы? Кимде кандай сезимдер болду? Кимге разбор жакты, кимде эмне кандай түшүнүк алдыңыздар азыркы Бактыгүл айымдын разборунан? Мисалы Бактыгүл айымдын эмне үчүн алдыга кете албай жатканы, эмне үчүн баштаганын аягына чыга албай жатканы, Бактыгүл айым апа баштайт, мындайча айтканда, процесс бир нерсени баштаган бул апада. Анан результат бул ата. Эгерде атабыз менен жакшы болсок, биз атабызды жакшы көрсөк, анда биз результатка оңой жетебиз. Мен баштадым, аягына чыгам дейбиз да. Эгерде атабызды кабыл албаган болсок, жашообузда атам тигиндей, атам мындай деп претензия коюп жашаган болсок, же апабыз ошентсе, анда результатка жете албайбыз. Эмнеге? Анткени апабыздын жанында бизде атага барсак күнөөлүү сезим пайда болот. Только апабыз үчүн гана жакшы кыз бойдон калышыбыз керек болот, ошондо аягына жетпейбиз баштаган нерсени. Результат менен бөлүшөм дейт, аябай жакты. Көп тил табыша албайм да. Сонун болду. Баламды көп урушам. Ой. Балаңызды урушканыңыздын себеби ал өзүңүздү урушканыңыз, өзүңүздү. Ошондун ордуна өзүңүздү урушуңуз, өзүңүздөгү болдорду эмнени көрсөтүп атат, ошону табышыңыздар керек да. Уруп да салам, өзүм кайра өкүнүп ыйлайм. Балаңыздын келечегин бизде мындай да, баланы уруп тарбиялаш керек дейбиз да. Биз канчалык баланы урган сайын бала өзүн кабыл албайт. Биз баланы канчалык сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп претензия койгон сайын бала өзүн кабыл албай калат. Бизди да ошондо урушкан учурда, көп урушканда биз азыр өзүбүздү мисалы ишенбейбиз да. Жүрөгүбүз жабык монтип жүрөбүз да. Ал именно ата эненин көзү менен карайбыз, дагы деле өзүбүздү баалабайбыз, ишенбейбиз. Ал биз ата эне бизге эмне деген сөз айтса, мисалы мен күзгүгө карап карайм дагы, ой, мен бетим мындай, денем мындай, колум мындай дей берем. Ал кимдин сөзү? Ал менин апамдын сөзү. Мен өзүмө караганда дайым апамдын сөзүн эстейм. Өзүмө караганда апамдын, атамдын мага жасаган мамилесин эстейм.
Ага. Так. Давайте терең дем алып демибизди чыгарабыз. Биз азыр сиздер менен тренажер жасайбыз. Терең дем алып демиңиздерди чыгарып даяр болуңуздар. Ал эми ушундай разборду ким үйрөнгүсү келет? Ким Заткан Жусуповадай болуп, мастер разбору болуп, разбор жасагысы келет? Каалоочулар барбы? Ким мастер разбору болгусу келет? Ким Заткан Жусуповадай мастер болгусу келет? Колуңуздарды көтөрүңүздөр, жазыңыздар. Мен деле жазсаңыздар болот. Или там плюс белгисин койсоңуздар болот. Мен мастер болгум келет деп мастер болгуңуздар келсе, Заткан Жусупова эмнени билсе ошонун баарын алгым келет десеңиздер, анда мен же плюс белгисин койсоңуздар болот. Фарида айым, Сейитбекова Айгүл айым, мен Байсеркеева Азамат, сиз Касымова. Талдоо чебери болгуңуздар келет, мастер разбору болгуңуздар келет. Да, азаматсыздар. Магир айым, Асен, Назгүл Шүгүралиева. Ишенесиздер, менин сиздерге берип жаткан билимимди ар бириңиздер жасай аласыздар. Ар бириңиздер. Бул болгону билим. Бул жерде эч кандай көз ачыктык. Көз ачыктык деп атпайсыздар. Бул жерде эч кандай гипноз, эч кандай бир сырдуу таякча жок. Бул болгону билим. Үйрөнүп алып эле анан жасай берсеңиздер болот. Бунун бир укмуш сыры деле жок. Адам менен сүйлөшүп атып эле, ошол адамдын сүйлөгөн сөзүнөн каякта кандай боль бар, ошону эле билим аркылуу үйрөнүп алсаңыздар эле, мисалы врачтар деле да. Биз барып ичим ооруп атат, тишим ооруп атат дегенде эле бизден симптомдорун сурап баштайт да. Ичим эмне болду, анан эмне болуп кантиң. Мисалы симптомдорун сурайт, бутуң ооруса эмне болдуң эле, качан сындырып алдың эле деп кармалайт да. Ошол сыяктуу эле бул жакта деле адам сүйлөп аткан адамдын сөзүн кармалап эле сезип аласың. Кайсы жерде эмнеси бар деп элечи сезесиң да, сезим аркылуу түшүнүп алсак болот. Азаматсыздар, разбор дейт. Каалоочулар абдан көп экен. Эң сонун дал ушул мастер разбору болгусу келгендерге мен азыр сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүктү берем. Себеби дегенде мен бул методика аркылуу өзүмдүн жашоомдо эң жогорку деңгээлге, бактылуулукка, үй бүлөмдү сактап кала алдым да. Эгерде мен бул методикага келбегенде, давно жолдошум менен ажырашып, давно балдарымды куназайым айткандай уруп, негатив кылып, аларды күнөөлүү кылып, мен силер үчүн иштеп атам, мен силер үчүн акча таап атам, силер болсо ыраазы болбойсуңар деп аларды кечке күнөөлөмөкмүн да. Азыркы учурда нет, мен баардык нерсени жасайм. Эгерде бир нерсе туура эмес болсо өзүмдөн издейм. Мага менде эмне туура эмес болуп атат. Жолдошум сүйлөсө мен өзүмдөн издейм, балам бир нерсе десе өзүмдөн издейм, чөйрөм бир нерсе десе өзүмдөн издейм. Башка эч кимден издебейм. Да, Дания Ташиева бүгүнкү күндө биздин талдоо чебери курсунда окуп жатат. Азаматсың. Так, анда мен сиздерге дал ушул талдоо чебери, кантип талдоо чебери боло аласыздар, ошол боюнча маалымат берип кетейин. Мен өзүмө дагы тынбай разбор жасап турам, жасатып турам да. И анан албетте жашоомдо эң абдан көп энергиямды сактап калам. Эмнеге? Анткени биз негативге түшүп, капа болуп, таарынып, эмнеге мындай, эмнеге тигиндей, эмне үчүн мен каз боло берем деген сайын ошончолук минуска кетебиз. Анын ордуна бүт болдорду таап сразу трансформация кылганга үйрөнсөк, анда эң сонун болот. 15 апрелде биздин дал ушул сиздерди талдоо чебери кылып чыгара турган, сиздерге билим бере турган, сиздерге билим бере турган, талдоо чебери кылып чыгара турган талдоо чебери курсу башталат. 6-поток. Сиздер ал жакта 4 жолу жандуу разбор, мени менен чогуу жандуу разбордо жолугушабыз. Сиздер менен Бишкек шаарында 4 жолу жандуу VIP ретрит болот. Жана эл аралык сертификат аласыздар. Андан сырткары дагы сиздер менен жума сайын мен чыгып, башында сиздерге разбор жасап берем, кийин сиздердин разбор жасаганыңыздарды өзүм азыркыдай кылып эле бири-бириңиздер менен иштеп, бири-бириңиздерге разбор жасап, же өзүңүздөргө разбор жасап атканыңыздарды карап, бул жерде мындай кыл, бул жерде мындай кыл деп айтып үйрөтөм. Мындайча айтканда, азыркы мендегидей эле билимди үйрөтөм.
Бул болгону эле билим. Башка эч кандай сыр жок. Эч кандай сыр жок. Талдоо чебери курсу 2 ай онлайн болот. Бул жакта көрүп атасыздар да 4 жолу жандуу разбор болот. Жалпы фотосессия кылабыз сиздер менен. Жума сайын мен Заткан Жусупова сиздер менен жандуу разборлорду өткөрөм. Жума сайын кураторлор менен онлайн жандуу разборлор болот. 2 жумада Знаешь, где мой телефон? вот же Мой 12. другой. Не знаю, что. Там у Мама. папы спросить. Да папа сам не знает. Хорошо. Это долбоёб, блядь. Это долбоёб может 3 дня, нет, 10 дней починить уже телефон мой. Ничего. Заебал он. Чё, молодец. Жума сайын мени менен сиздер менен разбор кылып турам. Кундуз Таштанова да сиздерге кантип онлайнда алып барсак болот, ал боюнча дагы сабактарын алып барат, көрсөтөт да. Баардык курстарга талдоо чеберине жана академиядагы мастер разборов курсуна сиздерге доступ берилет. Инна Тиляшинованын курсуна доступ берилет да. Азыркы балдарыбыз интернетти көргөн сайын көп нерсени үйрөнөт да. Бирок биз аны тыйбайбыз. Өзүңүздөр угуп атсаңыздар керек да. Талдоо чебери курсу 2 ай деп кайрадан эле айтып атам. Бул жактан рассрочка алсаңыздар болот. 6 айга рассрочка бар. Эгерде 15 апрелге чейин 150 миң сомду төлөсөңүздөр, анда сиздерге 150 миң сом болот. Эгерде рассрочка алсаңыздар 180 сом болот. Тили жакшы чыга электи, тили чыккан эрке да. Баланы кантип тарбиялайсыңар дейт. Балама көбүнчө тыюу салбайм, бирок түшүндүрүп айтам, бирок баспайм, басынтпайм. Сүйлөбөй, мынтпей, тигинтпей деп басынтпайм да. Толук маалымат алуу үчүн талдоо чебери боюнча, эгерде талдоо чебери болом десеңиздер, анда болгум келет, Заткан Жусуповадай баардык методиканы үйрөнгүм келет. Мурун мен ушу бала тарбиялоо боюнча мен баламды сүйлөтчү эмесмин да, баса берчүмүн. Азыр үйрөнүп аткан учурда балачы жаман, жакшы дегенде өзү ылгап, өзү түшүнүш керек да. Эгерде мен тыя берсем, ал жаман, жакшы дегенди түшүнбөйт да, баардык нерседен коркуп калат. Ошон үчүн мен тыйбайм, бирок түшүндүрүп айтам. Тыйбашыбыз керек. Бала катасын өзү түшүнүш керек да. Толук маалымат алуу үчүн талдоо чебери курсу боюнча бронь 1000 сомдон өйдө тренажерго 1000 сомдон өйдө бронь кылсаңыздар болот. Талдоо чеберине сиздер 20 миң сомдон бронь кылып уже эле баштай берсеңиздер болот. Мисалы сиздер азыр 20 миң сом талдоо чеберине бронь кылсаңыздар, эртең 5 апрелде биз Дубайга кетип атабыз да. Ал жактан амбассадорлордун ретритин сиздерге белекке берем. Мен ал жакта өзүм выступать этем. Мен акчасынан коркуп кеттим дейт да. Эгерде өзүңүзгө 150 миңди эгерде сиз өзүңүзгө 150 миңди арнабасаңыз, анда эч качан жашооңузда көп нерсени көрбөйсүз да. Эмнеге? Анткени мен дагы бул методикага келген учурда бизнестен келгемин да. Бирок бизнестен келгем, бирок ошол учурда интернеттен бирөө айтып калды да. Мен ушинтип жакында эле Москвадан 200 миңге билим сатып алдым деп калды да. Анан мен болсо отуруп алып, мисс жайында элеби 200 миңге кантип билим сатып алсын деп атпаймынбы? Анан эле мага ушул билимди мен дагы 150 миң рубльга сатып алгам талдоо чебери курсунда. Андан кийин анан башка деңгээлдерин сатып алдым да, тепкич болуп кете берет да. 150 миңге деп сунуштап калды, кечээ айтып берген бул жөнүндө да. Дегенде эле анан мен айтып атпаймынбы? 150 миңге мен кантип алам, мен деген кымбат бул десе айтып атпаймынбы? Болбосо трансформация окугам тап дейт да.
Бирок мен ушунчалык ыраазымын, ошол 150 000 сомума ошол иштейм. Канча чөнтөгүмдө көп учурда акча кармабайсың да. Акчам жок эле болчу, бизнесимде бар болчу, бирок бизнестен акча алчу эмесмин да. Сунуштарды рассрочкага алдым, катыштым. Бүгүнкү күндө биздин мисалы балам менен мамилемди оңдодум. Өзүңүздөр көргөндөй баламдын көп жактан тыюу салбайм. Ката кетирсе урушпайм. Түшүндүрүп айтам, бирок урушпайм. Жолдошум менен мамилемди оңдодум да. Ден соолугумда цирроз печенден айыктым. Эми ушулардын баардыгын айтып отурганда 150 000 сом эчтеке эмес да. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар да, бүгүнкү күндө көп эле нерсеге аябай эле чоң акчалар жумшалат. Ошон үчүн өзүбүздүн жашообуз үчүн, өзүбүздүн бактылуулугубуз үчүн. Мисалы мен өзүм менен иштеген сайын менин жолдошум ошончолук акча табат да. Бир нолун кыскартпайсызбы дейт. Бир нолун кыскартса, мисалы сиз айтпайсызбы? 150 000 сомдук сабакты 15 000га бер деп атасыз да. Демек сиз дүйнө сизге сунуштап атат да. Мен мына сен 150 000ди ал деп атат да сизгечи. Сиз айтасыз, жок, мен 150 000ди албайм, мен 15 000 эле алам деп өзүңүз ошо ала турган, сизге келе турган нерсени жабасыз. Кыскартып коесуз да, келе турган нерседен баш тартасыз. Анткени биз дүйнөгө берсек, анан дүйнө бизге бергенин эч качан унутпашыбыз керек да. Вот ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Давайте тренажерго даярданабыз да. Азыр биз сиздер менен тренажер курсундагы тренажерду жасайбыз. Ручка барагыңыздарды алыңыздар, даярданыңыздар, терең дем алып демибизди чыгарабыз. Мен үчүн да кымбат дейт. Демек сиз өзүңүздү баалабайсыз, өзүңүзгө көп нерсе уруксат бербейсиз. Демек сиз бактылуу жашоону өзүңүзгө ыраа көрбөйсүз. Өзүңүздү сүйгөнгө жана 15 000ге академиянын өзүнөн окусак болобу дейт. Академиянын өзүнөн окусаңыз болот. Конечно, академиянын өзүнөн окусаңыз ал жакта $5 000. Эгерде $5 000 окуганга даярмын десеңиз да, пожалуйста, $5 сатып алып окуй берсеңиз болот. И анан орусча. Бул жакта деле ошол академиянын эле сабактарына мен доступ берем. Академиянын эле кайра сертификатын аласыз. А мен болгону сопровождение гана кылам сизде. Разборду жасаганды үйрөтөм, көрсөтөм, анан талдоо чебери кыргыз тилинде, орус тилинде, эки тилде болот. Кааласаңыз кыргызча окуйсуз, кааласаңыз орусча окуйсуз. Жана ошондой эле бул талдоо чебери бир эле курс эмес. Сиз талдоо чеберине 2 курс аласыз. Эң кызыктуусу, сиз талдоо чеберине кошумча бизнес талдоо дегенди, бизнес разбор дегенди кошо аласыз. Себеби дегенде бизнес разбор 150 000 сом да, талдоо чебери 150 000 сом, ошондо сиз 150 000 сомго 2 курс аласыз. Ошон үчүн бул жерде сиз үчүн баасы аябай ыңгайлуу. 150 000ге академиядан окудум дедиңиз го дейт. Мен деген билесизби канча жыл окудум? Мен 5 жыл мурун окугам. Азыр деген андан бери академиянын баасы ордунда турбайт да. Да, пожалуйста, академияга барып окуй берсеңиздер болот. Академиядан канча окуп кайра келип менде окуган айымдар аябай көп да, себеби мен аябай жөнөкөйлөтүп түшүндүрүп берем. Азыркы учурда мага абдан көп орус айымдар сабакка жазылып, сен ушунчалык разборлоруң жакты, сенин трансформацияң жакты, сенин жеткиргениң жакты деп, наоборот, орустар азыр мага келип атышат да, ишенесизби? Акчам жок десеңиз да, сиз деле мендей эле болуп атасыз да. Мен дагы 150 000 таппайм, акчам болгондо катышам деп атып, бирок ушунчалык кааладым, катыштым. Бул жерде чечим бир гана сиздердин колуңуздарда. Жашооңузду өзгөрткүңүз келеби? Акча келет. Максатыңыз барбы? Акча келет да. Эгерде давайте акча деп калды, акча тренажерин жасайлы. Давайте да. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Азыр сиздерге мейли 150 000 сом мейли кымбат деп калдыңыздар, эми балыптыр. Демек сиздер 150 000ди кымбаттап аткан болсоңуздар, анда мен сиздерге тренажер курсун дагы сунуштайм. Сиздерде тандоо дайыма бар. Анткени мен ушул методиканы абдан тереңдетип берген мастер разборовмун да. Сопровождение 2 ай болот да. Тренажер курсу бар бул жакта, дагы бир курс бар талдоо чеберинен башка курс. Тренажер курсунда сиздер сертификат албайсыздар. Бул жакта только кыргызча. Тренажер курсу 5 ай, 1,5 ай бою сопровождение менен болот. 6 ай доступ берилет. Бүткөн соң ал жакта жалпы 85 тренажер берилет. Ал жакта кураторлор сиздерди
сопровождение кылышат. Жума сайын суроо жооп болот. Менен өзүм сиздерге чыгам. Куратор менен жума сайын мини разборлорду жасайсыздар. 15 миң кылсаңыз баарыбыз окуйбуз издейт. Макул, мен тренажерду азыр сиздерге тренажер жөнүндө айтып берейин да. Жума сайын онлайн диагностикалар болот. Кураторлор менен жандуу ретрит өткөрөбүз Бишкек шаарында. Бүткөндөн кийин жана тренажер курсунун баасы сиздер үчүн эң сонун ыңгайлуу баада. Канча сом дебейсиздерби да? Тренажер курсунун баасы негизи 100 000 сом. Бирок кыргыз айымдарына да, көптөгөн кыргыз айымдарына жардам берүү максатында, кандайдыр бир жашоосуна пайдамды тийгизүү максатында тренажер курсун мен сиздерге болгону 17 000 сомго сунуштайм. Элестетиңиздер, 17 000 сомго 85 тренажерду бөлгөндө, ошондо бир тренажер сиздерге 200 сомдон эле. Түшүн, элестетиңиз. 2000 эле сом, 200 эле сом, бир тренажерди 200 сомго сатып аласыз да. Ал эми разбор дей турган болсоңуздар да, бир разборду мисалы мен жок эле дегенде 200 000 жасайм. А так менин 1 жылдык сопровождением разбор кылам да. Азыркы учурда мага бир кыз Америкадан, бир кыз Италиядан жазылды. И ал кыздарга мен бири миллион алам, 10 000 евро Италиядан жазылган кыз 10 000 еврого жазылды. И ал кызга мен 1 жыл сопровождение кылам. Элестетиңиз. Мен ушул эле разборлорду, ушул эле талдоо чебериндеги, ушул эле тренажердогу, ушул эле нерселердин баардыгын берем, бирок ал кыз мага миллион төлөйт. Элестеткиле. Андан көрө сиз өзүңүз үйрөнүп алып туруп 150 000 сомго миллиондук кылып башкаларга ачсаңыз болот. Мисалы бизнес боюнча да. Себеби дегенде мен бизнес разборду жасап 0дон миллионго чыгарган учурларым абдан көп болгон, бирок бизде мындай экен да. Бир эле жолу иштеп бүттү деп коебуз да, бирок биздин максаттарыбыз көбөйгөн сайын, биз деген адам өсөбүз да, өскөн сайын өзүбүздүн болдорубуз дагы көбөйүп кете берет да, то есть тереңдеп эле кете берет. И биз бою менен канчалык иштеген сайын ошончолук результаттарыбыз дагы көбөйүп кете берет. Ошон үчүн лучше 150 000 сомду алып үйрөнүп алыңыз, же тренажерду алып үйрөнүп алганыңыз эле жакшы. Тренажерду дагы бөлүп төлөсөңүздөр болот. Тренажерду бул жакта азыр эле айтып кеттик да. Бронь кылып, и анан тренажерго бронь тренажерго 1000 сомдон төлөсөңүздөр болот. Мына бүгүнкү күн 15-ине чейин да, и талдоо чеберине 20 000 кылсаңыздар болот. Тренажер онлайн. Да, тренажердун бүткөндөн кийин мен сиздер менен Бишкек шаарында жолугам да, бул жактан ретрит өткөрөбүз. Бизтерге ретрит деген эмне? Ретрит деген биздер менен ал жакта жандуу поледе жандуу иштейбиз. Бул жакта көрдүңүздөр да, бронь, уже эле бронь кыла берсеңиздер 1000 сомго. Давайте мындай кылалы. Тренажерго бронь кылгандарга жана талдоо чеберине бронь кылгандарга экөөңүздөргө тең мен Дубайдагы онлайн ретритти белек кылайын. Сүйлөштүкпү? Давайте. Хорошо, себеби дегенде Дубайдагы ретриттин баасы $300. 5 апрелдеги онлайн $50. Мен сиздерге 5 000 сомдук ретритти белек кылам. Ким бронь кылгандарга. Себеби дегенде сиздер түз эфирден Дубайдан бир күн кечке сабак көрүп трансформация болосуздар, жана ал сабак сиздерде калат. Ал жакта Академия Мастер Разборовдун 12 амбассадору прокачивать этет. Хорошо, сүйлөштүкпү? Да. Ошон үчүн уже эле бронь кылып баштаңыздар тренажерго. Бирок тренажерго шарт, себеби дегенде сиздер 5 000 сомдук сабакты 1000 сомго ала албайсыздар да. Ошон үчүн мейли 5 000 сомду тренажерго төлөңүздөр, 20 000 талдоо чеберине төлөңүздөр. Мен сиздерге ретритти 5 апрелдеги ретритти онлайн мен сиздерге доступ берем. Сүйлөштүкпү? Дароо менеджер менен байланышыңыздар, эгерде кураторуңуздар болсо, куратор менен байланышып, куратордон маалымат алыңыздар дагы. Кураторлордон дароо эле бронь кылыңыздар. Эртең эмес, ошондо эртең 5 апрелде мен Дубайдан уже сиздер менен саламатсыздарбы, менин жердештерим деп сиздер менен түз бир күн кечке трансформация кылабыз, Хорошо. Бул жерде добрыйлыгым кармап кетти. Да, тренажер баштайлы. Чыдабай кеттиңиздер. Давайте терең дем алып демибизди чыгарабыз.
Броньду кандай кылсаңыздар болот? Бул жака мен реквизитти чыгарып коем. Ушул жака бронь кыла берсеңиздер болот. Бронь кылып туруп дароо кураторлоруңуздарга жөнөтүңүздөр. Же менеджериңиздер болсо, менеджер ким менен байланышта болсоңуздар ушул жака жөнөтүңүздөр. Тренажёр талдоо 15 апрелде башталат. Хорошо? Давайте кеттик. Анда терең дем алып демибизди чыгарабыз. 5000 сом. Тренажерге 5000 кыласыздар. Бронь. А так 17 сом төлөйсүздөр 15 апрелге чейин да. Бөлүп төлөсөңүздөр болот. 500 сом. Ал эми талдоо чеберин окуйм дегендер 20 сом төлөсөңүздөр болот. Алла берет силерге, рахмат. Да 5000 сом. Давайте максаттарыбызды боюнча тренажер кылабыз. Максатыма жетем деп да. Ниет кылабыз. Биринчи кезекте ниет кылышыбыз керек да. Эмне гана кылбайлы, дайыма ниет кылабыз. Ниеттин күчү керемет деген бизде аябай сонун сөз бар. Ушунчалык кыргызымдын акылмандары аябай прям сөздөрдү прям чукугандай көп сөздөрдү тапкан экен да. Давайте терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар. Токтойбуз. Кайрадан демибизди чыгарабыз. Дагы бир жолу терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Азыр өзүбүздүн алдыбыздагы максатыбызды элестетебиз. Эмне деген максатты алдыңызга койдуңуз? Жана ал максатыңызды элестеткенде сизде кандай сезимдер пайда болду? Ал максатыңыздын ишке ашканын элестетиңиз, Терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Сезимдериңиздер кандай болсо, дал ошол сезимдериңиздерди азыр денеңиздерден сезиңиздер. Жана айтып атпайсыздарбы, денеңизден сеземне, көзүңүз ачыкпы деп. Нет. Биз адамдар сезимталбыз. Болгон эле өзүбүздүн сезимталдуулугубузду байкабайбыз. Денебиздеги сезимдерге көңүл бурабыз. Айтсаңыздар болот. Менин максатым кааласаңыз көзүңүздү ачып деле жасай берсеңиз болот. Сизде эч ким көзүңүздү жумуңуз дебейт. Просто көзүбүздү ачканда биз башка нерселерге алаксый беребиз да. Свет көрүнөт бизге, жаныбызда турган ручкалар көрүнөт. Кухняда отурсак идишибизди көрө беребиз да. Ошон үчүн алаксыбаш үчүн, фокусубуз ар жака бурулуп кете бербеш үчүн биз дал ошол максатыңыздарды, кандай максатыңыздарды койдуңуздар? Мисалы, жолдошуңуздан көз каранды болгоңуз келбейт. Же
именно максатты биз жөн эле кое бербейбиз да. Мисалы жолдошубуздан көз каранды болбош үчүн коебуз да. Андан алыс кетиш үчүн коебуз. Акча иштеп табыш үчүн коебуз. Же бирөөгө бир нерсени далилдеш үчүн, менин да колумдан келет деш үчүн коюшубуз мүмкүн да. Же кандайдыр бир тирешүү болушу мүмкүн. Рахат алуу үчүн эмес, кандайдыр бир тирешүү, мен ушул максатыма жеткенде шашпа, мен сага көрсөтөм деген доказательство менен кыйын экенимди, колумдан келгенин көрсөтөм деп коюшу мүмкүн да. Бирок чындыгында кандай гана каалоо болбосун, ал каалоолорубузду, максаттарыбызды ишке ашыруу бул чындыгында оңой. Бирок сиз азыркы максаттарыңызды аң сезимиңиздин түпкүрүндө ким менен тирешүү үчүн же кимге таандык болуш үчүн коюп жатасыз. Мисалы үй деп атасыз да, же ден соолук, ким менен тирешип жатасыз. Кимге таандык, мисалы апаңыз үй алышыңар керек десе, апама үй ал дегенде үй алгыңыз келип атышы мүмкүн да. Ашказаныңыз ооруп атса, балким атаңыз менен тирешип жатышыңыз мүмкүн, же апаңыз менен тирешип жатышыңыз мүмкүн, аябай напряженный болуп да. Дал ушул учурдагы сезимдериңиздерге көңүл буруңуздар. Чындыгында биз максаттарыбызды көп учурда өзүбүз менен иштегенден кийин ойлонуп койсок эле аткарыла берет. Бирок биз көп учурда ата-энебиздин программасы менен жашайбыз. Сиз максаттарыңыз менен эгерде сапаттуу иштеп, жогорку деңгээлге чыгуу үчүн алдыңыздагы максатыңызга жетүүнү ниет кылсаңыз, анда сөзсүз түрдө максаттарыңызга жете аласыз. Эми азыр алдыбыздан ата-энебизди көрөбүз. Жана сиз кимге тиешелүү болуш үчүн, же кимдин айткан сөздөрү үчүн да, же атага, же апага, же балким экөөнө тең тиешелүү болуш үчүн коюп жаткандырсыз. Азыр ата-энеңиздин экөөнө тең көрүңүз. Сиз жашооңузда ата-энеңиз көргөнсүзбү, көргөн эмессизби, эч кандай тиешеси жок. Анткени биз атадан энеден жаралганбыз. Биздин жан дүйнөбүз ата-энебиздин сезимдери менен, программасы менен жашайт. Аларга карап айтыңыз, көрбөсөңүз дагы болгону сезгенге аракет кыла бериңиздер. Айтыңыздар: ата, апа, менин максатым, менин өзүмдүн чыныгы максатым деп ойлоого мага мүмкүн болгон. Мен айткан сөздөрдү эле кайталай бериңиздер, хорошо? Менин максатым, менин чыныгы максатым деп ойлоого мага мүмкүн болгон. Ичиңиздер оорушу мүмкүн, же да башка жактарыңыздар оорушу мүмкүн. Денеңиздердеги сезимдерге көңүл буруңуздар, Айтыңыздар: апа, ата, мен чынымды айтсам, мен сизден бөлүнгүм келген, сепарация болгум келген. Түшүнсөңүздөр, сепарация болгум келген деп айтыңыздар. Же сизге болгон капачылыгымды жана мага оор болгон сезимдерден дал ушул максаттарым аркылуу ал сезимдерден арылгым келген деп айтыңыздар. Терең дем алып демибизди чыгарып турабыз. Болушунча көбүрөөк дем алыңыздар, ошондо сезимдерди сезесиздер, хорошо? Азыр айтыңыз: ата, апа, мен сиздерге багындым. Чындыгында сиздер мага караганда күчтүү экенсиздер. Кайталап айтыңыздар.
Ушул учурда денеңиздеги сезимдерди байкаңыз. Ичиңиз оорушу мүмкүн да. Азыр биринчи кезекте башыңыздарды ийиңиздер. Андан кийин денеңиздерди, ийиндериңизди ийиңиз. Андан кийин белиңизди ийиңиз. Андан кийин жалпы денеңизди ийиңиз. Мындайча айтканда, атаңыз менен апаңыздын бутуна жыгылыңыз. Биз баарыбыз билебиз да, бейиштин төрү биздин ата энебиздин таманында. Бейиштин төрү деген ал жакшы жашоо деген сөз да. Алардын бутуна жыгылыңыз. Айтыңыз: апа, ата, мен сиздерге багындым. Мен мындан ары сиздер менен күрөшүп, энергиямды жөн гана жумшай бергенимди токтотом. Сиздерге капа боло бергенимди токтотом. Терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар. Эми ата энеңиз сизге айтып жаткан сөздөрүн угуңуз. Уулум, кызым, чындыгында мен дагы өзүмдүн, биз дагы өзүбүздүн ата энебиз менен күрөшүп келгенбиз. Биз ойлогонбуз, ушундай тарбия, биз сага берген тарбия сага эң жакшы сабактарды, тажрыйба берет деп ойлогонбуз. Эгерде биз сенин жан дүйнөңдү оорутуп, же сага кандайдыр бир жагымсыз мамиле кылсак, биз өкүнөбүз. Деп алар сизге чындыгында сүйүүсүн бергиси келген, бирок анын ордуна боль берип алганын сезиңиздер. Азыр денеңиздерди сезип, дал ошол ата энеге тиешелүү боль денеңиздин кайсы тарабында турса, эмнеге анткени больду биз албасак, ал боль абдан көп үйдө атпайбызбы, ошол үйгө кеткен энергияны алып салат. Ал ата энеден алынган кайсы бир учурда. Ошонун үчүн денебиздеги тамагыбызда болушу мүмкүн, ичибизде болушу мүмкүн, ашказаныбыз оорушу мүмкүн, гастрит, язва, инсульт, давление толтура болушу мүмкүн. Именно ошол денебиздеги азыркы жагымсыз болуп жаткан ийнибизде болушу мүмкүн. Ошол сезимдерди алабыз дагы ыраазычылыгыбыз менен ата энебизге бул больдор, оору, жан дүйнөмдүн оорусу, менин капачылыктарым сиздерге таандык экен деп өздөрүнө кайтарып беребиз. Мен сиздерге берген сабагыңыздар үчүн чексиз ыраазымын. Мындан ары мага бул сабак кереги жок. Өзүм мындан ары эң бактылуу жашоомду курууга жетилдим деп айтабыз дагы. Ата энебизге беребиз. Эми ата энебиздин ийнине башыбызды коебуз. Апабызга биринчи ийнине башыбызды коебуз. Апабызга багынып атканыбызды сезебиз. Апабыздын денесин сезебиз. Жылуулугун, мээримин, апанын жытын сезебиз. Анан атабызга коебуз ийнибизди. Алар экөө тең бизди жакшы көрүп, ушунчалык кучактап, биз сени ушунчалык жакшы көрөбүз, билесиңби? Биз болгону жабык болгондуктан сага жакшы көргөнүбүздү айта алган эмеспиз, жеткире алган эмеспиз. Бирок жан дүйнөбүздөн сени ушунчалык жакшы көрөбүз. Сен мындан ары биз менен күрөшкөнүңдү токтотсоң жана текшере бергениңди, контролдой бергениңди кой берсең,
Сен жашооңдогу эң чоң ийгиликтерди жарата аласың. Сен бизди кабыл албагандыктан, сен жаратканыңдан берилген эң сонун жашооңдогу белектерди кабыл ала албайсың. Анткени сенин жашооңдогу берилген белектер биз аркылуу сага берилет. Деп экөө сизди ушунчалык жакшы көрүп, жылуулугун берип жатканын сезебиз дагы. Ата-энебиз менен күрөшкөндү токтотобуз, багынабыз. Алар сизди терметип, менин жаным деп эркелетип атканын, эмне деген сөздөрдү уккуңуздар келип атса, ата-энеңиз дал ошол сөздөрдү айтып жатканын угасыз. Алар сизге биз сага батабызды беребиз. Сенин жашооңдо баары сен каалагандай болсун. Сенин жашооңдо баары эң жогорку деңгээлде болсун. Үйлүү болсоң болот, акчалуу болсоң болот, ден соолугуң чың болсо болот. Баардыгын эмнени кааласаң баарына уруксат беребиз. Сен жашооң менен күрөшпөсөң болот. Сен каалаган максатыңды жөн гана алсаң болот. Жана ата-энеңиз сиз эмне кааласаңыз, жаратканым сизге ата-энеңиз аркылуу берип жатканын сезиңиз. Жана алардан кабыл алыңыз. Анткени биз кабыл ала албасак, бизге көп нерсе келе берет, кайра кете берет. Акча келе берет, кете берет. Акчаны кабыл албасак, кабыл алып, акча келе берет, берекеси жок болот. Ошон үчүн кабыл алыңыз, колуңузга алыңыз. Ата-энеңизди аясаңыз дагы кабыл ала албайсыз. Кабыл алыңыз дагы максаттарыңызга жеткениңизди элестетиңиз. Эми айтыңыз. Ата, апа, көрсө мен суранганды билген эмес турбаймынбы? Мен суранганды кабыл алганды билген эмес экенмин. Мындан ары мен дайыма сиздердин же башка адамдардын мага жардамы керек болгон учурда мен дайыма кайрылып сурап турам. Көрсө жардам, колдоо алган бул эң сонун нерсе турбайбы? Кабыл алган бул эң сонун нерсе турбайбы деп кабыл алыңыз, өзүңүзгө уруксат бериңиз. Сиздердин ата-энеңиз абдан күчтүү адамдар экенин сезиңиз. Жана алар дайыма чексиз сүйүүлөрү менен сизди колдоп турганын сезиңиз. Терең дем алып денеңизди чыгарыңыз. Ушул учурдагы сезимдериңиздин баарын эсиңизге сактап, максатыңызды кабыл алып, көзүңүздү ачыңыз. Түшүнүктүү болду сиздерге? Кана кимде кандай сезимдери болду? Кана бөлүшүңүздөр. Бөлүшүңүздөр сезимдериңиздер менен. Жана дайыма бөлүшүп, ыраазычылык айткан сайын дал ушул бүгүнкү аткарган практика сиздерге трансформация болгонго оңой жардам берет. Дал ушундай азыркыдай тренажердон элестетиңиздер. 85 штук тренажер курсунда болгону 17 000 сомго берилет. Ар бир тренажер элестетиңиздер, азыркыдай кандай сонун трансформация болгону ар бир тренажер 250 сом. 200 сом. Азыр 200 сомго эмне келет? Кофе келет. 200 сомдо билбейм көп эле нерсе келе бербейт да. А сиздер азыркыдай сезимдерди алган сайын, ар бир тренажерден жеңилдик алган сайын, трансформация болгон сайын энергияңыздарды негативтерден бошотуп, позитивтерге жумшайсыздар, максаттарыңыздарга жумшайсыздар. Үй алганга, мамилеге, күйөөбүзгө, балдарыбызга да эң сонун жашообуздагы биз каалаган максаттарыбызга жумшай алабыз.
да азаматсыздар. Элестеттим, аябай кубандым дейт. Мындай да эмне үчүн тренажер? Сиз азыр бир жолу кубандыңыз, эртең кайра унутуп каласыз. Ал эми тренажерду алып, бир ай сопровождение менен окуп, 6 ай күндө жасасаңыз, мээңиз күндө кубана берет, күндө жеңилдей берет, жыргай берет. Акырында, менин жашоом сонун турбайбы дейт дагы сизге эң сонун жашоону көрсөтүп баштайт жашооңузда. Анткени биз подсознаниедагы программаны тренажердун жардамы менен өзгөртөбүз. Мисалы биз жашообузда туруп эле негативге түшө беребиз. Туруп эле уруша беребиз өзүбүздү. Туруп эле өзүбүздү кабыл албай баштайбыз, жакшы көрүппөй баштайбыз, ишенбей баштайбыз да. Ал эми тренажердо мен азыркыдай кылып сүйлөп, музыкасы менен сонун кылып жаздырып койгонмун эң жогорку деңгээлдеги студияларда да. И сиздер кулагыңыздарга коюп алып эле, мен ал жакта ушул эле үнүм менен сүйлөйм, көзүңүздү жумуңуз, тигиндей кылыңыз, мындай кылыңыз деп шашылбай айта берем. Сиз кайталай бересиз. Музыканын жардамы менен азыркыдай сонун сезимдерге ээ болосуздар. Мындайча айтканда, күндө мээбизди тренировка кыла беребиз дагы, прокачать ете беребиз. Жактыбы сиздерге тренажер? Кандай экен? Тренажер кандай экен? Элестетиңиздер, бир эле тренажер ушундай сонун сезимдерди тартуулап атат сиздерге да. И ушундай тренажердон сиздерге 85 штук берилет. Азаматсыздар, сонун ыраазымын. Ысып чыктым дейт. Сонун. Мисалы азыр сиздер тренажер жасагандан кийин түшүнүксүз суроолор болуп, бул эмне, мынтип атам деп атпайсыздарбы? Вот именно ошондой сезимдериңиздерди сиздер мага чыгып бересиздер. Жума сайын мен ал жактан сиздер менен 1,5 ай бою чогуу болом. Кураторго чыгып берсеңиздер болот. Кураторлор жардам беришет. Муну кылыңыз, тигини кылыңыз деп кошумча берет да. Кубануу болду эң сонун. Вот ушундай сонун курска, тренажер курсуна да 5000 сомго бронь кылсаңыздар, мен сиздерге 5000 сомдук 5-апрель, элестетиңиздер, жалаң 5000 сомго 5000 сом кылсаңыздар, 5000 сомдук ретритти 5-апрелдеги Дубайдагы өзүм дагы выступать эткен амбассадорлордун, генералдык амбассадорлордун арасында мен дагы бармын, Инна Тляшинованын академиясында. И ошол онлайн ретрит эртең менен кечке чейин болот. И ошол ретритти мен сиздерге онлайн белекке кылам. Эгерде Дубайда болсоңуздар же жакыныраак болсоңуздар, анда Дубайга келсеңиздер болот, анда жандуу катышсаңыздар болот. И анда талдоо чеберине же талдоо чеберине 20 000 кылыңыз, бронь кылыңыз. Тренажерго 5000 кылсаңыз, жок, 1000 сом эмес, 5000 сом. Себебинде 5000 сиз берсеңиз анан аласыздар, дүйнөгөчү. Биздин онлайн билет 5000 сом турат. Сиз тренажер ретритке төлөбөй эле коюңуз, 5000 сомду тренажерго бронь кылыңыз, мен сизге онлайн ретритти белек кылам. Хорошо? Белек кылам. 1000 сом нет. Сиз 1000 сом деле кыла берсеңиздер болот да, бирок 1000 сомдо анда сиздер ретритти албайсыздар. Анда жөн эле бронь кыласыздар. Мен шарттуу түрдө айтып атпайм, эгерде сиздер 5000 сом кылсаңыздар бронь, анда ретритти белек аласыздар. 1000 сом болсо, анда кыла берсеңиз болот, конечно, 1000 сом деле болот. Анда сиздер 15-не чейин толук төлөм кылсаңыздар дагы болот. Инна Тляшинова дейсиңерби дейт да. Академия мастера сборов деген Инна Тляшинованын академиясы бар да. Ушундай сонун методиканы алып жашооңуздарды өзгөртсөңүздөр болот. Анткени мен өзүм ушул методиканы күндө колдоном, тренажерду угам да. Разбор жасап турам. Чындыгында бул билимдер абдан чексиз баалуу билимдер. Азаматсыз сонун да. Көрдүңүздөрбү, кандай сонун образдар көрүп атасыздар. Эгерде өзүңүздөр менен дагы тынбай иштей турган болсоңуздар, ошол максатыңыздарга тез жеткенге өзүңүздөр жардам бересиздер. Медитация менен тренажердун айырмасы кандай? Медитация ал көзүңүздөрдү жума алып эле бир калыпта отура бересиздер да. Тренажердун айырмасы бул жакта тынбай мээни тренировать этесиздер. Күндө спорт залга барып деп тренажерго неме кылып атпайсызбы? Ошол сыяктуу эле прокачивать этесиздер да. Мээни прокачивать эткен сайын, мээде өзгөргөн сайын биз деген аябай жакшы ойдо ойлонолу десек деле кайра эле негативге түшүп атпайбызбы? Вот күндө мээ менен ушинтип тренажер кыла берсеңиздер, тренажер менен иштей берсеңиздер, сиздер оюңуздарды жакшы жакка бурганды издейсиздер.
оюбуз канчалык жакшы болгон сайын биздин жашообуз дагы жакшырып баштайт. Бул жакта бир айым жанатам бери ашказаным деп жазып атасыз. Мен сизге жана практика жасап атканда да түшүндүрдүм го. Сиздин ашказаныңыз ооруганы ал сиздин атаңызга айтылбай калган сөз, апаңызга айтылбай калган сөз, капачылык, таарыныч болушу мүмкүн да. Ал менен мисалы азыр биз айттык да, мен капа кылганымды токтотом, күрөшкөнүмдү токтотом дегенде биз мисалы аябай напряженный боло берсек эле биз ашказаныбыз ооруйт да. Корко берсек бир нерседен ичибиз ооруйт, маткабыз ооруйт. Ошол учурда анан мисалы давление болобуз, жана мен айткандай цирроз печень болобуз. Мен цирроз печеньден айттым деп атам да. Ангина болобуз, цистит болобуз. Оорунун баардыгы бул биздин именно бул жактагы программаны эле сезимдерди денебизде кармап туруп алабыз да. Эстеген это нормально. Сиз сабак өткөндө түшүнүп атам дейт да. Анда да тренажерге келсеңиз мен ал жакта сиздер менен жума сайын болом. Азыр экөө окшош эле болду го дейт. Сонунда. Буюрса сиздер менен мен 6-апрелде дагы Дубайдан бул жактан жогорку деңгээлдеги энергия менен бөлүшөм да. Кандай болсо да кабыл алыңыздар да. И ал жактан, конечно же, биз эң жогорку деңгээлдеги чоң акчалардын үстүнөн, чоң ийгиликтердин үстүнөн дагы ушинтип тренажер, разборлор менен иштейбиз. Андыктан мен сиздер менен азыр коштошом. 1 саат 40 мүнөт бою мен менен чогуу болгонуңуздар үчүн мен сиздерге чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Сөзсүз түрдө кабыл алыңыздар. Бул жакта уже претензия кылып башташты. Окшош эле болду го. Анан эмне көрдүңүзбү, сиз кабыл ала албай жатасыз да. Окшош экенин. Ол ушунча минусун издеп жатасыз. Сиз канчалык минус болгон сайын ошончолук энергияңызды минуска кетире бересиз. Анын ордуна өзүңүздөгү тренажердогу сезимдериңизди сезиңиз. Жан дүйнөңүздөгү бактылуу сезимдерди сезип, ошол сезимдерге фокусуңузду койсоңуз, энергияңыз көтөрүлөт. Ал эми бул мындай экен, анан бул жерде мынтип койду, анан тигинтип койду деп минустарды издей берсеңиз, энергияңызды каяка минуска кетире бересиз. Хорошо? Ошон үчүн кабыл алыңыз, кабыл ала албай жатасыз. Себеби дегенде сизде кабыл алуу жактан апа менен мамиле жакшы эмес. Ошон үчүн апа менен дагы иштешиңиз керек. Хорошо? Мен сиздер менен анда буюрса 6-апрелде жолукканда сиздер менен ата апа боюнча дагы тренажерлорду жасатам, и ошол жактан дагы түшүнө аласыздар. Хорошо? Ичегидеги язва, анын дагы диагностика кылсаңыздар болот. И диагностика именно оору боюнча да бизде түрдүү оорулардан айыккандар бар. Гепатиттен айыккандар бар. Шейка маткиден айыккандар бар. Миома маткиден айыккандар бар. Толтура результаттар бизде. Даже порок сердцеден айыккандар бар. Элестетиңиздер. Ой, айланайын, толтура оорудан айыккандар бар бизде. Мен өзүмдүн эле балдарым жөнүндө айтсам, менин балдарымда деген аллергия бар болчу, баламда деген гайморит бар болчу, кичинекей баламда ангина бар болчу, менин өзүмдө бронхит бар болчу, менин өзүмдө цистит бар болчу, айынан толтура оорулар бар болчу. И жолдошумдун ашказаны ооруй берчү да. Азыр Кудайга шүгүр, баарыбызда тең эч нерсе жок. Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр кылам. Болсо дагы кокустан кармап калса, биз кайра дагы иштеп коебуз. Калган кытканы калышы мүмкүн, и кайрадан сон болуп калабыз. Да, чындыгында ишенип жасаш керек. Ыраазымын баарыңыздарга. Бул жактагы реквизиттерди скрин кылып алыңыздар дагы. И ушул жака Кундуз Таштанова менин партнерум. Кундуз Таштановага бронь кылып, 5000 сом тренажерго, эгерде Дубайга белек алам десеңиздер, ретритке да онлайн белек алам десеңиздер, 5000 сом тренажерго 20 000 сом талдоо чеберине бронь кылсаңыздар, биз сиздерге белек кылабыз. Сөзсүз түрдө эле 5000 сомдон эмес. Сиздер эгерде толук төлөм кылган болсоңуздар, анда сиздерге эң сонун бонустар да берилет. Себеби дегенде, мисалы сиз азыр 17 000 сом төлөй алсаңыз да, сизге эң сонун сырдуу диагностика сабагы белекке берилет. Миллиондук практикалар деген өзүнчө сабакка берилет. Сабак сиздерге өмүр бою доступка берилет. Элестеткиле, өмүр бою силер ал жактан чыкпай калып каласыңар. Максатыма жетем, ал дагы өзүнчө эле сонун курстар да. Максатыма жетем, ушундай сонун курстар, менин өзүм жазган курстарым кыргыз тилинде да. Сиздерге өмүр бою аларды сизден албайт. Ошол жакта иштеп жүрө берсеңиздер болот.
өмүр бою достукка берилет, сиздерде калат. Telegram каналда, YouTube'да. Да? Менде YouTube баракча бар, Заткан Чуспа деген, ал жактан да көрсөңүздөр болот практикалар, сабактарды. И анан, конечно же, мен сиздерди тренажер курсунан күтөм. Анан онлайн ретриттен Дубайдан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Буюрса биз сиздер менен жакында Дубайдан көрүшөбүз. Конечно, тренажерга келип, талдоо чеберине келип жашооңуздарды эң сонун деңгээлге өзгөртүңүздөр. Албетте мен сиздерге күндү акысыз чыгып алып бере бергенге деле даярмын, бирок биз бекер беренде кабыл ала албайбыз. Кичине болсо да акча төлөсөк, ошону баалайбыз дагы, сиңире алабыз. Жана бекер тамак аш болбойт деген бар го да. Ошон үчүн 17.000 сом сиздердин жашооңуздар үчүн эң эле сонун, ыңгайлуу. Ал эми талдоо чебери болом десеңиздер, ал жакта сиздер үйрөнүп алып, мастер разбор мендей болуп эле разбор кылып чыксаңыздар болот. Ыраазымын, сиздерге жакшы туруңуздар.